Биз мурунку сабакта тесттин кечидеги онлайн тесттин биринчи бөлүгүн чечмелеп алганбыз. Азыр болсо экинчи бөлүгүн чечмелеп алабыз. Улантабыз. 31 эсеп жөнөкөй бөлчөктөргө байланыштуу экен, бирок жөнөкөй бөлчөктөрдү чыгаруудан мурда биз кайсыл амалдарды биринчи иштечүбүз керек? Албетте, кашанын ичиндеги амалдарды биринчи аткарышыбыз керек. Анда жазам. 2,2ден 1ден кемитем 2ден 5ти. Бирөөсү аралаш, бирөөсү буруш болуп турат. Экөөнү тең бир форматка алып келип алалы. Мен азыр экөөнү тең буруш бөлчөккө айландырам. Демек, аралашты бурушка айландырыш үчүн мен астындагы 2-ни 2 деп эле жазам, бирок үстүнө эмне жазам? 2-ни 2ге көбөйтүп туруп кошуп коем 1 деп. Ошондо 2-ни 2ге көбөйтсөм 4, 4кө 1 кошсом 5. Кемитилген 2ден 5. Карайбыз. 2ден 5тен 2ден 5ти кемитсек 0. Ал эми каалагандай санды жок, 0дү каалагандай санга бөлсөк, бизде баары деле 0 келип чыгат. Жооп бизде В варианты туура. 32-чи эсебибиз проценттерге арналат. Биз маселелерди чыгарып атканда бир нерсени эске алышыбыз керек. Эмнени эске алышыбыз керек? Бул жактан текстти окуп атып, бизге керектүү сөздөрдүн астын чийип алышыбыз керек. Бул жакта кайсы сөз керектүү бизге? Эгерде почта аркылуу акча жиберүүнүн кызматы үчүн жиберилүүчү сумманын 10% дейт. Төлөө керек болсо, анда Аскар 600 сомду жиберүү үчүн, демек жиберилүүчү акча канча экен? 600 сом. Демек 600 сомдун 10%ын алып калышат экен, 600 сомдун 10%ын. 600 бул өзү канча пайыз? 100%, 100%. Анын бизге канча пайызы керек? 10% керек. 10% керек. 10% бизге белгисиз, ал x. Экөөнү карама каршы көбөйтүп пропорция кылып чыгарабыз. X'ти көбөйтөбүз 100гө, 100x болот. 600'ді көбөйтөбүз 10го, 600 көбөйтүү 10 болот. Мен көбөйткөн жокмун, ушул бойдон эле жаздым. Кийин мага кыскартканга оңой болот. X'ти табыш үчүн 100'дү 600 көбөйтүү 10'дун астына түшүрүп салам. Демек, x барабар 600 көбөйтүү 10 бөлүнгөн 100. Эми, бул жактан 0 менен 0'дү, 0 менен 0'ды кыскартып салам. Достор, байкасаңар, бул жакта көбөйтүү болгон учурда гана кыскартып атам. Эгерде кошуу болуп калганда анда кыскарта албайт болчумун. Демек, эмне болду? 60'ты 1ге көбөйтсөм 60 чыгат, 60'ты 1ге бөлсөм баары деле 60 чыгат. Демек, жооп канча экен? Жооп бизде 60. 33-чү эсеп диаграммаларга арналат. Мен бул тексттин баарын окуп чыкпайм, өзүңөр пауза коюп окугула. Бизге суроо эмне болуп атат? Суроо эмне? Суроо август айы болуп атат, август айы. Демек, мына мен азыр белгилеп койгон айды табат экенбиз. Карайлы. Бул жактан июль айы бул 50%, туурабы? 50%. Жарымы болуп атат, 50%. Ал эми мен азыр ортосунан бөлөйүн болжолдуу түрдө. 50'нүн жарымы кайчы? Мына могул 50% болсо, анын жарымы 25, 25. Демек, бул жагын азыр биз 25 деп белгилеп коелу. 25%. Август айы мына 25 экен, анан 25тен дагы чоң экен. Байкадыкпы? Демек 25тен чоң, бирок 50%дан кичинекей экен, 50%дан кичинекей. Анда кайсыл туура ушул жактан? 100% жарабайт, 90% жарабайт. 50'дөн кичинекей болуш керек, 25тен чоң болуш керек. 50'дөн кичинекей болуш керек, демек 50 жарабайт. 25тен чоң болуш керек, 13 да жарабайт, демек Г варианты туура. Эгерде сандын 5тен 1 бөлүгү 4кө барабар болсо, анда бул сандын 4төн 1 бөлүгү төмөнгө барабар дейт. Кайсыл сан жөнүндө сөз болуп атат? Биз билбейбиз, аны x деп белгилеп алабыз. Ушул сандын 5тен 1 бөлүгү, башкача айтканда көбөйтөбүз. Кайсы бир сандын мынчадан 1 бөлүгү десе көбөйтөбүз. Канчага барабар экен? 4кө барабар экен, Ал эми x табыш үчүн эмне алабыз? Бул санды бул жакка бөлүп салабыз. X барабар 4 бөлүнгөн 1 бөлү 5. Бул жактан бизде жөнөкөй бөлчөктөрдү ушундай кабат-кабат болуп калса, эмне кылып алчу элек? 4 кабат болуш керек, 1, 2, 3 эле кабат болуп турат. Ошондуктан мен эмне кылам? 4'тү 1ге бөлүп койсом, баары деле 4. Ушундай сыяктуу кылып жазып алсам, мага оңоюраак болот. Мисалы 4 бөлү 1 деп алайын. Ошондо мына 4 кабат болду. 1-чи кабат, 2-чи кабат, 3-чү кабат, 4-чү кабат, Эми сызам үстү менен үстүн. Үстүнө жазам, 4'тү 5ке көбөйтөм 20, 1 менен 1'ди астына жазам 1. 20'ны 1ге бөлсөм 20. Демек, x кайсы сан экен? 20 деген сан экен. 20'нын 5тен 1 бөлүгү 4кө барабар болсо, анда ушул 20 деген сандын 4төн 1 бөлүгү канча дейт? 20 көбөйтүү 4төн 1.
20 үстүнө көбөйтүлөт, 20 бөлү 4 болуп калды. 20-ны 4 көбөйтсөк бизде 5 деген сан келип чыгат. Бизде жооп 5. 35-чи эзер геометрия анын ичинен бурчтарга арналат экен. Эгерде жогоруда келтирилген сүрөттө А жана Б түз сызыктары жарыш болсо, анда төмөнкү x кайсыга барабар дейт. Бул жакта жарыш дегени параллель деген эле. Эми мен азыр бул жактан мен азыр өңдөр менен белгилейм. Кызыл менен кызыл бири-бирине барабар болсун. Кызыл бурчтар менен кызыл бурчтар бири-бирине барабар болсун. Ал эми көк бурчтар менен көк бурчтар бири-бирине барабар болсун, Мынакей ушундай бир касиет бар бурчтарды окуй үйрөнсөк. Эми, демек, бул көк бурчубуз x болсо, анда бул көк бурч деле x да, туурабы? X'тар бири-бирине барабар. Эми, бизде жандаш бурчтар канчага барабар? 180 градуска. Мен боеп салган бурч бул 180 градуска барабар. Демек, x-ка, мына бул жакта турган x-ка 93-тү кошсок, 180 чыгыш керек. x плюс 93 барабар 180 чыгыш керек. Ал эми x-ти табыш үчүн мен 93-тү минус белгиси менен оң жакка алып өтөм. 180 минус 93 барабар 87. Демек, жооп бул жакта 87 деген туура. Эгерде кандайдыр бир санга бөлсөк 4 чыгат экен. Анда ошол кандайдыр бир сандын квадратынан 16 көбөйтүү кандайдыр бир сандын квадратын кемитсек канча чыгат дейт. Чыгарып көрөлү. Мисалы, кайсы сандарды кайсы санга бөлсөк 4 чыгат? Албетте 8-ди 2 бөлсөк 4 чыгат. Бирок бул жакта квадратка көтөргөндө бизге оор болуп калат. Ошондуктан мен 4-тү 1-ге бөлгөндө алдым да, 4-тү 1-ге бөлсөм деле баары 4 чыгат. Ошондо бул учурда r-биз болсо 4 экен, ал эми s-биз болсо канча экен? S-биз болсо 1 экен, Ордуна коебуз. R-дин квадраты, демек 4-түн квадраты минус 16 көбөйтүү s-биз болсо 1 болду. 1-дин квадраты. 1-дин квадраты 1-ге барабар, а 16-ны 1-ге көбөйтсөк 16 чыгат. Демек 4-түн квадраты 16, 16-дан 16-ны кемитсек бизде 0 калды. Демек 0 деген жооп туура. Эгерде А жана Б бүтүн сандар, демек маселе сыяктуу экен, анда бизге керектүү сөздөрдүн астын сызып алабыз. А жана Б бүтүн сандар, жана А кошу Б барабар С болсо, анда төмөндө келтирилгендердин кайсынысы А кошу Б кошу S'нын маанисин туюнтат дейт. Бизге азыр керектүү эмне экен? А кошу Б кошу С экен. А бул жактан эмне дейт? А кошу Б деген бул S'га барабар экен. Анда биз эмне? С кошу С да бул. С кошу С. А S'га S'ны кошсок 2 С болот. Бул жакта 1 С, анан 2 С болуп атат, макул дейли. Эми карайлы. Бул жакта макул С каалагандай сан болот, С деген каалагандай сан болот. Мисал үчүн 3 болсун, С мисал үчүн 2 болсун, С 1 болсун, С 5 болсун, каалагандай. Кааласаңар 100 койгула, кааласаңар 1000 койгула. Бирок карагыла, S'ны кайсыга көбөйтүп атабыз? 2-ге көбөйтүп атабыз, 2-ге көбөйтүп атабыз. Мынакей. Эми 2-ни көбөйтөйүн так санга. Мисалы 3-кө барабар 6. 2-ни көбөйтөйүн 2-ге барабар 4. 2-ни көбөйтөйүн 5-ке барабар 10. 2-ни көбөйтөйүн 1-ге барабар 2. Карасаңар, 2 көбөйтүлсө, эмне сандар чыгып атат? Жуп сандар чыгып атат, 2-ге бөлүнгөн сандар чыгып атат. Анда бул жактан кандай жооп чыгыш керек? Буга 2-ге бөлүнө турган сандар чыгыш керек. 11 бөлүнбөйт 2-ге, 13 2-ге бөлүнбөйт, 17 2-ге бөлүнбөйт, 19 2-ге бөлүнбөйт, 20 2-ге бөлүнөт. 37 туура. 37-ин дысы туура. Бул жактан эң биринчи биз жөнөкөй бөлчөктөрдү иштөөдөн мурда даражалардын касиетин эстешибиз керек. Бизге эмне керек? Бизге деген даражаларды мына сол жакта да, оң жакта да 4 деген даража турат, анда качан сыртына чаап салыш керек? Мына 5 бөлү 6 көбөйтүү 12 бөлү 5, анан сыртында 4-чү даражаны ушул жакка чыгарып салайын. А негизи 4 деген буга да тиешелүү, буга да тиешелүү. Эми кеттик. Барабар улантабыз. Барабар деп чыгарбай коюп турайын, мен астына чыгарайын, мен качан биринчи ичин иштеп алайын. Бул жактан көбөйтүү болсо бирине бир эле көбөйтүп кетет. 5 көбөйтүү 12. А 12-ни мен 6 көбөйтүү 2 деп жазып алам. 6 көбөйтүү 2. Бөлүнгөн 6 көбөйтүү 5. Бул жактан 6 менен 6, 5 менен 5 кыскарат дагы, жон гана бизде жооп 2 калды. 2-нин канчанчы? Качан ичинен 2 чыкса, 2-нин 4-чү даражасы бул 16-га барабар. Демек жооп бизде 16. Мынакей, 39-чу эсепте жогоруда келтирилген сүрөттө дейт, бул сүрөттү айтып атат. А менен Q, демек А менен Q'ну белгилейин. Кесинин ортосу пи экен, бул пи экен, макул.
Ал эми К менен Б'нын ортосу, башка менен белгилеп койгон, Q менен B'нин ортосу эмне экен? R экен. Эгерде AB 6,4 болсо, мына A менен B 6,4 болсо, анда PR канча дейт? Карайбыз. Мен бул жакка болжолдуу түрдө AB сызыгын сыздым, жазып коеюн. A анан B. Анын тең ортосу Q болду. Жазып коеюн. Демек, 6,4 бияга канча тең 2 бөлүнөт. 3,2 туурабы? 3,2. Эми бизде сурап атат. Эмнени сурап атат? Бизде деген P менен R'ди. Демек, так гана бул жер менен бул жерди сурап атат. Экөөнүн аралыгы канча дейт. Демек, биз 3,2-ни дагы 2-ге бөлсөк, бул аралык чыгат, туурабы? 3,2-ни дагы 2-ге бөлсөк, бул аралык чыгат. Анан экөөнү кошуп коебуз. 3,2-ни 2-ге бөлсөк, 3,2 бөлүү 2, бул деген 1,6 берет. 1,6-ны 2-ге бөлсөк 3,2-ни алабыз. Демек, бизде бул жагыбыз 1,6 болду, бул жагыбыз дагы 1,6 болду. Кошобуз экөөнү. 1,6-га 1,6-ны кошуп коебуз. Жооп бизде 3,2. Демек, жооп В варианты туура. 40 жана 41 суроолорго тиешелүү бул диаграмма маселелери экен. Маселени окусакчы. Чиймеде бири-бирине А жана Б пункттарына тиешелүү түрдө каршы чыккан Петянын жана Бакыттын кыймылдарынын графиктери берилиптир. Анан кийин суроону карайлы, 40-суроону. Бакыт токтогонго канча саат кетирген дейт. Токтогонго канча саат дейт. Демек, бул жакта эмне? Убакыт экен, бул жакта убакыт бар экен. Демек, бул сызык убакыттын сызыгы экен, ал эми бул сызык аралыктын сызыгы экен. Эми карайбыз. Эгерде аралык жылбай, жөн гана убакыт кетсе, убакыт кетип баратат, жөн эле убакыт кетип барат. Анда бул тыныгуу болот. Ал эми убакыт дагы аралыктагы кетсе, мына убакыт да кетип баратат, аралык да кетип баратат. Анда бул басып баратат дегенди түшүндүрөт. Ал эми баспай койсо жөн эле убакыт кете берет, километр кетпейт. Ал эми жөн гана аралык өзүнөн өзү кете бериши мүмкүн эмес. Кеттик эми. Суроо, Бакыт токтогонго канча саат кетирген дейт. Демек, убакыт эле жылыш керек, Бакытты табабыз. Бакыт демек бул сызык экен. Басып баратат, токтоду, баспай калды. Эми жөн эле убакыт кетип баратат. Кайсыл аймактан баштап? Демек, 4 анан 5 дейт. 4 анан 5. Бакыт токтогонго канча саат кетирген? Көп окуучулар бул жакта 5 турбай деп туруп, 5ти туура деп коюшат. Бирок 5 туура эмес. Канча саат? Мына 4төн 5ке чейинки аралык канча саат? 1 саатта, туурабы? Демек, 1 деген жооп туура. Эми 41-суроо. Петя жана Бакыт А пунктунан кандай аралыкта кезигишкен дейт. Демек, бул жакта эмне суроо эмне болуп атат? А пунктунан дейт. Анда А пунктун карайбыз. Демек, бул пункттан баштап экөөнүн кесилишкен жерин карайбыз. Так гана бул жерден кесилишиптир. Кайсыл? 10дон кичине көбүрөөк экен, 10 бүтүн болжол түрдө 10,5 болушу мүмкүн. Бул жакта мына 10,2 деген вариант бар экен. Демек, 10,2-ни туура кылып коебуз. Эгерде жогоруда келтирген сүрөттө CDF квадрат дейт. Демек, бул квадрат жөнүндө сөз болуп атат. CLK бул үчбурчтук жөнүндө сөз болуп атыптыр. Тең жактуу үчбурчтук болсо дейт. Карайбыз сөзгө. Тең жактуу дейт. Макул. Тең жактуу. Бардык жактары тең экен. Ал эми бул жагы квадрат дейт. Квадрат болсо бул жактардын баары барабар. Квадрат эң биринчиден квадраттын касиеттери ар бир бурчу 90 градустан. 90. Анан бул жактагы 90 болот, 90 болот. Ал эми тең жактуу үчбурчтуктардын ички бурчтары канча градустан болот? 60 градустан. 60 анан 60 градустан. Эми карайбыз. Бул жагыбыз Y менен X экен. Y менен X. Бардыгы канча градус? Бардыгы тоголок канча градус болот? 360 градус болот, Карайбыз. Y плюс X плюс 90 градус, мына бул 90 градус, анан кийин плюс кайра 60 градус. Плюс 60 градус. Баары биригип, бизде 360 градус чыгыш керек. Бул жактан эмнени сурап атат? Бул жактан X плюс Y канча дейт?
мынакей y плюс x айырмасы жок. Анда муну табыш үчүн биз калгандардын баарын тең сол жака, оң жака минус белгиси менен өткөрүшүбүз керек. Y плюс x барабар 360 минус 90 плюс 60. 360-тан 60-ты кемитсек 300 болот, 300-төн 90-ды кемитсек 210 болот. Y плюс x барабар 210. 45-эсепте катыш жана пропорцияга арналган маселе келген. Бирок бул маселелер стандарттуу маселелер. Эгерде ушундай маселелер келсе, азыр мен үйрөткөн формула менен деле чыгарып койсоңор болот. Ал кандай формула? Мынакей сүрөтүн тартып көрсөтөм. Бул жак, бул жак, бул жак, анан бул жак. Бул эмне деген формула? Азыр мен түшүндүрүп берем. Карайбыз. Эгерде басып чыгаруу үчүн арналган 8 станок 3 саатта, карайбыз. Эң биринчи эмне аткаруучуну жазабыз. Аткаруучу 8 станок. Анан экинчи орунда бизде убакыт керет. 3 саат. 3 саат. Канча? 6000 газет. 6000 гезит. Демек, эмне кылабыз? Биринчиси ким деп коелу? Ким. Анан канча убакытта, анан канчаны жасады. Ушул 3 нерсенин асты биринин астына бири жазылышы керек. Кеттик. Анда 4 станок дейт. Демек жазабыз кайра. 4 станок астына жазабыз, станоктун астына станокту. 3000 газета дейт. 3000 газета чыгарыш үчүн канча саат талап кылынат дейт. Канча саат? Бул белгисиз, x саат талап кылынат экен. Демек формулада бул биринчи учур бул жер, экинчи учур бул жер, анан үчүнчү учур бул жер. Биринчи учур бул жер, экинчи учур бул жер, анан үчүнчү учур бул жер. Эмне кылабыз? Демек, биз азыр бул жерден 8-ти 3-кө көбөйтөбүз, кайра 3-тү 3000ге көбөйтөбүз. Аны барабар кылып алабыз. 4-тү x-ка, x-ты 6000ге. Демек, бизде формула түзүлдү, ушул формула. Ушул формула негизинде иштейбиз азыр. Жазам. 8 көбөйтү 3 көбөйтү 3000. Барабар болот 4 көбөйтү x көбөйтү 6000. Ал эми мен теңдемелер чыгарганда көрсөтүп бергем, x-ты табыш үчүн жандагылардын баарын тең эмне кылабыз? Мунун астына түшүрүп салабыз, эгерде көбөйтүү болсо. Ал эми кошуу же кемитүү болсо, анда минус белгиси менен плюс белгиси менен бул жакка өткөрмөкпүз, Жазам. 8 көбөйтү 3 көбөйтү 3000 бөлүү 4 көбөйтү 6000. Мен 6000ди мынтип жазайын. 2 көбөйтү 3000 дейин, 2 көбөйтү 3000 деп жазайын. Карайбыз эми. 3000 менен 3000ди кыскартам. 4-тө 2 көбөйтсөк 8 менен 8 кыскарат. Жооп бизде канча? 3 чыкты. Мынакей, Г варианты туура. Мен бул жакта тексттин баарын окугум келбейт. Бул ыктымалдуулук темасын түшүндүрүп жатат. Кээ бир мектептерде ыктымалдуулук өткөн эмес, ошондуктан түшүндүрүп жатышы мүмкүн. Өзүңөр текстти окуп түшүнүп алсаңар болот. Мага азыр бул гана маселе керек. Эгерде Айнура Бегайымдын телефонунун жалаң акыркы бир цифрасын гана унутуп калган болсо, аны божомолдоп чалса, анда Айнуранын дал Бегайымга түшүн ыктымалдуулугу канча дейт. Бул жакта формулада көрсөтүп берди. Бул ыктымалдуулук пи саны, probability деген англис тилинен алынган, кыргызча ыктымалдуулук деле которула. Керектүү бизге ким? Айнура керек. Барабар. Эми бизде астындагы мүмкүн болгон баардык варианттарды жазабыз. Ал эми үстүнө керектүүсүн жазабыз. Карайбыз. Айнуранын чалганын элестетели. Так, плюс 996 билет бул номерлерден 702 44 25 анан 10 эң аякысын унутуп калды. X билбейт. Ал эми бул жакта бизде канча вариант бар X-та? X-та бизде деген толтура вариант бар эмес. Биз деген X-ка 0-ды кое алсак болот, 1-ди койсок болот, 2-ни койсок болот, 3-тү, 4-тү, 5-ти, 6-ны, 7-ни, 8-ди, 9-ду койсок болот, Ушул цифраларды гана кое алабыз, 10-ду кое албайбыз. Демек бизде канча цифра экен? 9, анан эң акысы 0 менен 10 цифра, 10 цифра. Демек бардыгы 10 вариант бар экен. Ошонун бирөөсү эле туура. Ушул жактан мына могул
10 цифранын арасынан бирөөсү эле биг айымдын номери. Ошондуктан 10дон 1 болот. Демек 10дон 1 бүттү, жооп 10дон 1 туура. А варианты. Эгерде m бүтүн оң санынын 5ке бөлүнгөндөгү калдык 3кө барабар болсо, анда төмөндө келтирилген сандардын кайсынысы 5ке калдыксыз бөлүнөт дейт. M деген санды биз 5ке бөлсөк, калдыгы канча чыгыптыр? 3кө барабар экен. 3кө барабар экен. Анда төмөндө келтирген сандын кайсынысы 5ке калдыксыз бөлүнөт дейт. M деген кайсыл сан болушу мүмкүн? Мисалы үчүн биз деген бул жака 5тен берели, жок 5тен эмес 3төн берели. А бул жакты канча деп элестетишибиз керек? 18 деп элестетели. Демек, 18 3төн бердик, 15 болот, калдыгы 3 чыгып калды. M деген 18 экен. Макул. 18ге 1ди кошсок, бул 19 болуп калат. Ал эми 19 деген калдыктуу 5ке бөлүнөт. 18 плюс 2 барабар 20. 20 5ке калдыксыз бөлүнөт, ошондуктан жооп Б варианты туура. Так, бул жактарды өзүңөр окуп аласыңар. 11 класстын кыздары физкультура сабагында бийиктикке секирип төмөнкү натыйжаларды көрсөтүштү дейт. 128ден баштап 136га чейин кандайдыр бир сандар жазыптыр. Бул натыйжалардын модасы төмөнкү барабар дейт. Мода деген сөз ушул сандардын эң көп кездешкен саны кайсыл деген сөз. Мода деген сөзгө баан берсе, мода. Эң көп жерде популярдуу, көп колдонулган деген сыяктуу. Бул жактан мен биринчи жолу 128 деп байкадым, экинчи жолу 128 деп байкадым, үчүнчү жолу 128 деп байкадым. Азырынча мода 128. Башка сандар барбы? 132ни бир жолу байкадым, 132ни 2 жолу байкадым. 136-ны бир жолу байкадым, 136-ны бир жолу байкадым. 139-ту. Демек, эң көбү кайсы экен? 128, анда жооп 128. Призманын кырларынын саны төмөндөгү келтирилген кайсынысына барабар болуусу мүмкүн? Буга кандайдыр бир формула жок, муну деле мен билбейм, бирок мен азыр логикага салып чыгарам. Карайбыз. Призма деген сөз бул негиздери бири-бирине барабар болгон кандайдыр бир геометриялык фигура, туурабы? Мен азыр бул жака эмне кылам? Кандайдыр бир призманы чыгып атам да. Призманы чыгып атам мынакей. Бул призма, бул деле призма. Кубту чийсек деле призма болот. Алты бурчтукту чийсек деле призма болот. Үч бурчтукту пирамида болбой калат. Негиздери бири-бирине барабар болуш керек. Негиздери деген сөз мынакей бул каптал менен бул капталы. Үстүңкүсү менен астыңкысы. Карайлы эми. Ушундай сыяктуу призмаларды чийе берсек болот. Мен азыр экөөнү көрсөтүп берейин. Канча кыры болуп атат бул жакта? Призманын кырларынын саны төмөндө келтирген кайсынысына барабар? Демек, бул жакта 1, 2, 3 кыры бар экен, капталында 3 кыры бар экен. Астында канча? 1, 2, 3 кыры бар экен. Үстүндөчү 1, 2, анан 3 кыры бар экен. Демек, үстүндө 3 кыр, астында дагы 3 кыр, анан 3. Барабар 4 3 канча? 3 3 9. Бизде 9, Эми карайлы бул жактан. 1, 2, 3, 4 болуп атат, 4 болуп атат. Үстүндө 4. Демек, астында деле 4 кыр бар да. Үстүңкүсү 4, астыңкысы 4, анан капталдарын карайлы. Капталдарына 1, 2, 3, 4. Капталында дагы 4 экен. Дагы 4. 4 3, 12. Карасыңар, бул призмада дагы 3 менен байланышып атат, бул призмадагы 3 менен байланышып атат. Кырларынын саны канчага бөлүнүп атат? 3кө бөлүнүп атат, 3кө бөлүнүп атат. Анда бул сандар дагы 3кө бөлүнүш керек. 35 3кө бөлүнөбү? Бөлүнбөйт. 32 3кө бөлүнбөйбү? Бөлүнбөйт. 31 дагы бөлүнбөйт. 29 да бөлүнбөйт. 27 бөлүнөт. Демек, Д варианты туура. Эгерде x плюс 2 барабар 3 болсо, y минус 2 барабар 4 болсо, x 0дөн кичинекей. X 0дөн кичинекей деген бул x терс деген түшүндүрөт, терс. Ал эми y 0дөн кичинекей дегени, y 0дөн кичинекей бул дагы терс дегенди түшүндүрөт, терс. X плюс y канча дейт? X плюс y барабар канча? Демек, модульдан кандай сан чыгыш керек? Оң сан чыгыш керек, X плюс 2 барабар 3 деп жазып алалы. Бирок x деген кандай сан экен? Терс сан экен. Бирок оң сан чыгыш керек дейт. Макул, модулду коеюн. X-ка кайсы санды берсем болот? Мисалы, 3 чыгыш үчүн. X-ка мен
минус 5-ти берсем болот. Демек, ордуна койсоң, минус 5 плюс 2 барабар минус 3, баары бир минус 3төн модулдун ичинен плюс 3 чыгат. X барабар минус 5 экен, Y-ды ушинтип эле таба алабыз. Y минус 2 барабар 4. Y минус 2 барабар 4. И демек, Y дагы кандай дейт? Терс сан дейт, терс сан. Анда кайсыл санды коебуз? Анда Y барабар минус 2 болот. Минус 2. Демек, минус 2 минус 2-ни коштук, минус 4 болот, бирок модулдун ичинен баары плюс 4 чыгат. Эми карайбыз. Y минус 2, X минус 5 ордуна коебуз. Y минус 2, анан X минус 5. Экөөнүн ортосунда кошуу белгиси турат. Бул жактан минус сүрүп чыгарат плюсту, андан минус болуп калат. Минус 5 минус 2 минус 7 болот. Минус 7 туура. Эгерде X жана Y бүтүн оң сандар жана 3Y плюс 2X 90 болсо, анда Y-дин эң чоң мааниси төмөнкүгө барабар. Жазып алайын. 3Y плюс 2X барабар 90. Демек, Y-дин эң чоң мааниси дейт, эң чоң мааниси. Эң чоң мааниси дегенде бул жактан кандайдыр бир санга Y-ди беребиз да 3кө көбөйтсөк, ушул сандар чыгат. Жок. Ооба. Карайбыз. Бул жакта жалаң кандай сандар чыгат? 2x болуп атат. Бул жактан жуп сандар чыгат, жуп сан чыгат. Бул жактан каалагандай сандар чыга бериши мүмкүн. Ал эми эң аягында кандай сан чыгып атат? Барабар жуп сан чыгып атат, жуп сан. Жуп чыгып атат. Мисалы карайлы. 3кө кошом 2-ни. Барабар кандай чыгып атат? Так чыгып атат, так. Бизге жуп керек. Анда бул жер кандай 3 деген кандай болуш керек экен? 3 деген жуп болуш керек. Мисалы 2 плюс 2 барабар жуп. 4 плюс 2 дагы барабар жуп. Анда мына могул жактан жуп сан чыгыш керек экен. Жуп сан чыгыш үчүн Y дагы жуп болуш керек. Ошондо гана жуп болуп атат, жуп болуп атат. Ошондо Y-дан кайсылар жуп бул жактан? 25 жуп эмес, 27 жуп эмес, 29 жуп эмес. Демек 3 вариантты чийип салдым, кереги жок варианттарды чийип салдым. Керектүү кайсыл? 26 менен 28. 26 бул 2ге бөлүнүп, 28 да 2ге бөлүнүп, демек жуп дегенди түшүндүрөт. Эми алардын эң чоңу азыр 28 экен. 28-ди коюп көрөйүн. 28 көбөйтүлгөн 3. 28-ди 3кө көбөйтсөк барабар болот 84. 84. Анан кийин кайсы мүмкүн варианттар барбы? Демек, кошобуз ага 2x дейт. X-ка мисалы мен азыр 3-тү берип көрөйүн. 3-тү. 6, туура 6 барабар 90. Болот экен. Анда 28 эң чоң вариант. Г-сы туура. Эгерде эки тегеректин аянттары 3-1 сыяктуу катышса, макул. 3-1 сыяктуу болсо, анда эки тегерек чийет экенбиз, Бул биринчи тегерек болсун, чоңураагы 3 деп элестетели. Анан экинчи тегеректи чийели. Ал болсо, мындай кичирээк болсун, 1 болсун, Мунун өңү жашыл болсун. Көк болсун, эчтеке болбойт. Анан кийин эгерде экити, демек мунун аянты 3 болсун, мунун аянты 1 болсун дейт. Ал эми аянтты кайсы формула менен табабыз? πr квадрат. πr квадрат, Демек, πr квадрат барабар 3 болду мунуку, πr квадрат мунуку 1 болду. Анда бул тегеректин айланаларынын узундуктарынын катышы эмнеге барабар дейт. Айлана деген бул 2πr. Так, с барабар 2πr. Бул айлананын узундугунун формуласы. Бул жактан биз айлананы табыш үчүн эмнени табышыбыз керек? R-ди табышыбыз керек, R-ди табышыбыз керек. Азыр мен бул жактагы формулаларды өзүмө алып келип алайын. Бул керек мага, анан бул керек мага. Бул биринчи айланабыз. Эми R-ди табышым керек. R-ди кантип табам? R-ди табыш үчүн мен деген π-ни 3-түн астына түшүрүп салам, 3 бөлү π болот. Ал эми квадраттын кутулуш үчүн мен эки жакты тең тамырга киргизем. Бул жакта да, бул жакта. Квадрат менен тамыр кыскарат дагы. R барабар 3 бөлү π бул тамыр кылып салсак болот. Муну тамырдын касиетине үйрөнгөнбүз. Эми бул жактан дагы ошондой кылабыз. R-ди табыш үчүн R-дин квадратын калтырабыз да 1 бөлү π дейбиз. Π'нин астына түшүп кетет. Ал эми эки жакты тең тамырга киргизсек, биз квадраттан кутулабыз. R барабар тамыр асты 1, мындан баары 1 чыгат, тамыр асты 1ден. Бөлүнгөн тамыр асты π калды. Эми эмне кылабыз? Экөөнүн катышын сурап атат, экөөнүн катышы.
Демек, айланаларынын узундуктарынын катышы. Демек, бул айлана менен бул айлананын катышы канчага барабар? Анда тамыр асты 3 бөлүнгөн пи. Демек, биринчи айлананы жаздым. Анан эмне кылам? Чоң бөлүү сызыгы катышы 1 бөлүү тамыр асты пи. 1 бөлүү тамыр асты пи. Демек, 4 кабат болуп калды бизде. Эмне кылабыз? Үстү менен үстүн көбөйтөбүз, үстүнө жазабыз. Тамыр асты 3 көбөйтүлгөн тамыр асты пи. Анан тамыр асты пи менен 1ди көбөйтсөк, баары тамыр асты пи калат, тамыр асты пи калат. Тамыр асты пи менен тамыр асты пини кыскартсак, үстүндө тамыр асты 3 калды, астында жөн гана 1 калды. Демек, тамыр асты 3 бөлүү 1 болот экен. В варианты туура. Бул эсепти чыгарыш үчүн даражалардын касиетин эстешибиз керек. Мисалы, бул жакта 15-тин x даражасы дейт. 15-тин x макул. Биз 5x'ти табышыбыз керек, А бул жакта карагыла. 3-түн x плюс 1 дейт. Кал берсин макул. Мен азыр 15-ти 2 жакка ажыратып алам. Кантип ажыратам? Мен деген 3-түн x даражасы, анан 5-тин x даражасы деп ажыратып алсам болот. Ошондо менде 15-тин x даражасын алган болом. Барабар 3-түн x плюс 1 дейин. Эми мага 5x'ти сурап атат. Суроо бул жакта. Анда аны табыш үчүн эмне алам? Муну астына чөрүп салам. Ошондо 5-тин x даражасы барабар 3x плюс 1 бөлүү 3-түн x. Бул жактан даражанын негиздери окшош болуп атат. Анда өзүн жазам дагы, үстүнөн кемитип коем астын даражаларына x плюс 1 минус x. Бул жактан плюс x менен минус x кыскарат дагы 3-түн биринчи даражасы калып атат. 3-түн биринчи даражасы. А 3-түн биринчи даражасы 3-кө барабар дегенди түшүндүрөт. Д варианты туура. Демек, карайбыз. 2a дейт. 2a деген бул жупсан. Жупсан плюс 1 барабар таксан дейт. Мисалы 2ге кошоюн 1ди. Бул жупсан, а бул таксан. Бирок бизде таксан чыгып атат. Демек, бул туура экен. Биринчиси туура. Экинчисин карайын. А көбөйтүү а дейт, плюс 1 дейт, макул. Аны качан ачып салайын? Анын квадраты плюс а болот, Мен азыр аны көбөйттүм ага, аны көбөйттүм 1ге. Бөлүнгөн 2 дейт. Бул бүтүн сан чыгат дейт. Мисалы, мен 1 деген санды берейин. 1-дин квадраты 1 болот. 1-ди 1ге кошсок 2, 2-ни 2ге бөлсөк 1 чыгат. Демек, бүтүн сан чыкты. Макул. Башка сан берип көрөйүн. 2-ни берип көрөйүн. 2-нин квадраты 4 болот. 4-тү 2ге кошобуз, 6, 6-ны 2ге бөлсөк туура. Анда да бүтүн сан чыгып атат. 3-түн квадраты 9. Кайра 9га 3-тү кошом бөлүү 2. Бул жактан эми 12 чыгып атат, 12-ни 2ге бөлсөк дагы баары 4. Бүтүн сан чыгып атат, 0-ду койсок да бүтүн. Демек, экинчи жарайт. Макул, экинчини да алалы. Биринчи да жарады. Эми эң акыркын алалы. А квадрат кичинекей адан дейт. Мисалы үчүн 2-нин квадраты кичинекей 2ден деп атат да бул жакта. 4 кичинекей 2денби? Жок, туура эмес. Демек, үчүнчү жарабайт экен. Бизде кайсылар жарады? Бизде жөн гана биринчи, анан экинчи деген бар экенби? Жалаң 1 жана 2. В варианты туура. Эгерде келишимдин шарты боюнча бакыт жумуштун биринчи айы үчүн А сом, ал эми ар бир кийинки ай үчүн өткөн айга караганда П эсе көп алса, анда 5-чи ай үчүн ал канча сом алуусу тийиш дейт. Макул, карайлы. Келишимдин шарты дейт. Шарты керек бизге. Бакыт жумуштун биринчи ай үчүн, мына биринчи айы. Бул бакыт А сом алат экен. Ал эми ар бир кийинки ай үчүн өткөн айга караганда П эсе көп экен. Экинчи ай болсо, мынакей. А мурунку айга караганда П эсе көп экен. А П болду. Үчүнчү айы. Демек, үчүнчү айы мурунку айга караганда Пга көп дейт. Мурунку айы А П болчу, анан кайра Пга көп экен, Төртүнчү айы. Мурунку айы канча болду? А П П болду. Мурунку айга караганда кайра Пга көп экен. Чыгып ушундай болду. Анда 5-чи ай үчүн ал канча сом алуусу тийиш дейт. 5-чи айын карайбыз. Мына 5-чи ай. Мурунку айы А П П П, анан кайра П эсе көп. Демек, Пдан канча жолу экен? 4 жолу. А Пнын 4-чүсү.
В варианты жоқ, Б варианты туура деген чечимге келдик. 57-surоо аналитикалык геометрияларга байланышкан экен. Маселени окуйлу. Жогоруда келтирген сүрөттөгү тик бурчтуу координаталар системасында кыры 1 болгон. Кыры 1 экен керек, куб дейт. Эң жакшы куб. Бардык жактары бир турбайбы анда куб болсо? Координаталары төмөндө келтирилген чектердин кайсынысы бул кубтун ичинде жатат дейт. Макул, карайын. Куб болсо анда бардык жактары 1ге барабар экен. 1, 1, анан 1. Демек 3 жери 1ге барабар экен. Демек, бул азыр x оң сан, бул жагы. Анар жагы терс сан, минус. Y-тын бул жагы оң сан, ал эми бул жагы терс сан. Z-тын бул жагы азыр. Бул жагы оң сан, ал эми бул жагы терс сан. Карайлы. Демек, x билебиз, бул жакта кайсы чекит кайсы? Биринчи чекитибиз x болот, экинчи чекитибиз y болот, үчүнчү чекитибиз z болот. X оң сан болуш керек экен. Демек, B варианты жарабайт. Бул жактан D варианты жарабайт. Бизде кайсы варианттар калды? Албетте A'сы булар жарабайт. Жарабайт. A, V, G калды. Макул. Y-ты карайлы. Y оң сан болуш керек экен. Демек, Y оң сан экен, могу терс сан экен, бул терс сан экен, булар жарабайт. Демек, жооп А варианты болду, бүттү. А варианты туура. 58-ci эсепте A, B, C'ды тик бурчтугу жогоруда сүрөттө көрсөтүлгөндөй 7 квадраттан түзүлгөн дейт. Эгерде чоңдугу боюнча эң кичинекей жана орточо квадраттар тиешелүү түрдө барабар болуп саналышса, анда орточо квадраттын жагынын узундугу 8ге барабар болсо дейт, A'дын узундугу канчага барабар дейт. A'дын табат экенбиз, булар 8ден экен. 8, 8, анан 8 экен. Демек 8-дин жарымы мына болжолдуу түрдө бул жер 4 болот, анан 5, 6, 7, анан 8. Болжол 4-кө бөлдүн. Демек, бул жерибиз 4, анан 5, анан 6. Демек, мунун жагы болжол түрдө 6 болсо, 6 болсо, 6 болсо, анан бул жагыбыз квадрат болот, 8 болсо, бардыгы 18, 18ге 8ди кошсок, 26 келип чыгат. Демек, В варианты бизде туура болуп чыкты. Эгерде дүкөндө N сатып алуучу болгон учурдан баштап ар бир 5 мүнөттө дүкөндөн 3 сатып алуучу чыкса, ал эми ар бир 2 мүнөттө дүкөндө 1 жаңы сатып алуучу кирсе, анда 30 мүнөттөн кийин дүкөндө сатып алуучулардын саны канча болуп калат дейт. Макул. N сатып алуучу болуптур башында. Анан кийин ар бир 5 мүнөттө 5 мүнөт деп коеюн. 3 сатып алуучу чыкса, -3 дейин. Анан кайра ар бир 2 мүнөттө дейт. 2 мүнөттө дүкөнгө 1 жаңы сатып алуучу кирсе дейт, плюс 1 болот. Анда 30 мүнөттөн кийин дүкөндө канча сатып алуучу болот? Макул, 30 мүнөттө. Карайбыз. 5 мүнөттө 3 чыкса, 10 мүнөттө 6 чыгат, 15 мүнөттө 4 чыгат, ушундай. Демек, бул жакты биз азыр 30 болуш үчүн 6 көбөйтөбүз, бул жакты дагы 6 көбөйтөбүз. Канча чыгат экен? Бардыгы -18. 18 киши чыгат экен 30 мүнөттө. Демек, 65 көбөйтөбүз 30 мүнөттө 18 киши чыгат экен. Карайбыз кайра. Ал эми бул жак 30 болуш үчүн 15ке көбөйтөбүз. 15ке көбөйтөбүз, бул жактагы 15ке көбөйтөбүз. 30 мүнөттө 15 киши кирет экен. 15 киши кирет экен, Карайбыз. Башында N болсо, анан чыкса 18 киши, кайра кирсе 15 киши барабар N минус 3 болот экен. Демек, жооп N минус 3. D варианты туура. 60-чы эсеп. Эгерде тик бурчтуу үчбурчтуктардын жактарынын узундуктары 3 жана 4 жана A'га барабар болсо, анда келтирилгендердин төмөндүүлөрү кайсыга барабар дейт. Макул. Үчөнү чейин, мага 3 вариант жетиштүү го дейм, Биринчи учурда 3 менен 4 катеттер болушу мүмкүн, гипотенуза белгиси болуп калышы мүмкүн. Экинчи учурда 4 бул жакта туруп калышы мүмкүн, катеттин бир бурчу белгиси болуп калышы мүмкүн, Мисалы үчүн бул жер 3 болуп калышы мүмкүн. Ал эми үчүнчү учурда бизде катеттин гипотенузада 3, катетинде 4, анан бул жагы А болуп калышы мүмкүн, Эми бизде бул вариант жарабайт. Себеби гипотенуза деген катеттеринен чоң болуш керек. Бул жакта кичинекей болуп турат. Демек, азыр биз 2 вариант эле карайбыз. Биринчи учур Пифагордун теоремасынын негизинде А квадрат барабар 3-түн квадраты
плюс 4-тің квадраты. А квадрат барабар 9 плюс 16 барабар 25. A'ның квадраты 25 болсо, анда А деген барабар болот 5-ке. Тура, 5-тің квадратқа көтөрөбүз 25 болот. Макул. А 5-ке барабар боло алат экен. Экинчини карайлы. 4 анан 3 дейт. 4-тің квадраты барабар 3-тің квадраты плюс A'ның квадраты. A'ны табыш үчүн, A'ның квадратын табыш үчүн 3-тің квадратын сол жака минус белгиси менен өткөрөбүз. 4-тің квадраты минус 3-тің квадраты барабар A'ның квадраты. A'ның квадраты барабар канча болот экен? 16-дан 9-ду кемитсек, бизде 7 калат. Демек, ал эми A'ны табыш үчүн эки жактын тамырга киргизебиз. Бул менен бул кыскарат. А барабар тамыр асты 7. Демек, А тамыр асты 7-ге барабар болушу мүмкүн экен. Биринчи жана үчүнчү туура экен.